Мына кымбаттуу телекөрүүчүлөр, сиздер үчүн бир эң сонун маалымат менен тең бөлүштүк деген ишеничте. Анан студиябызга кайта турган болсок, бул жолу биз сиздер менен бизге келген мейманыбыз менен бир өзгөчө жаратылышыбыз туурасында жана андагы ресурстары туурасында бир кеп кылууну туура көрүп турган учурубуз. Сөзсүз түрдө негизи эле азыркы кезде баарыбызга маалым болгондой эле дүйнөлүк бир чоң проблема бар. Бул ошол эле күндүн аябай ысып кеткенинен улам мөңгүлөрдүн эриши, ошол эле учурда мөңгүлөрдүн баягы тез эрип кеткендигине байланыштуу суунун көбөйүшү дагы, суунун азайышы дагы пайда болуп жаткан таасири бар. Анан ошол эле учурда жер планетасын сактоо максатында азыр дүйнө жүзүндө бир чоң иш-чаралар жүрөт. Дал ошол жерге, элге, абага залакасын тийгизбеген заттарды колдонуу, күнүмдүк жашоодо колдоно турган заттар, азыктар тууралуу, колдонулуучу каражаттар тууралуу жакшы бир көп кеңештер айтылып келет эмеспи? Ал эми мындай иш-чара дегеле ошол жашыл азыктар долбоорунун алкасындагы иш-чара Кыргызстанда дагы өнүгүп келет. Ошонун негизинде биз атайын студиябызга мейманыбызды чакырганбыз. Тааныштыра кетсем, органикалык айыл чарба департаментинин директору Жанара Бакирова келип турган учуру. Саламатсызбы, Жанара айым? Саламатсызбы. Атабыз Юкаш экен, алзат ортого отуруп туруп, кыялдан койсоң болот экен. Жанара. Кесиптешибиздин аты Жанара, биз келген мейманыбыздын аты Жанара. Анан кийин эртең таңертең келип бериңизге терең ыраазычылык. Куш келипсиз дейли. Анан дал ушул сиздердин ишиңиздер туурасында кеп кылсак, эмне ишти алып барасыздар? Рахмат сиздерге ошентип студияга чакырып бизге элге маалымат бергенге, шарт түзүп бергениңер үчүн биринчиден. Экинчиден ушу туура белгилеп кеттиңер. Азыр чындыгында бул глобалдуу маселе, бул климаттын өзгөрүшү. Ал ошол климаттын өзгөрүшүнө кандай таасирлер болуп атат, адамдын ишкердүүлүгү кандай зыян көрсөтүп атат, ошонун баардыгы топтолуп климаттын өзгөрүшүнө алып келип, бул келечекке бир чоң көйгөй пайда болуп атат да. Ошол себептен азыртан ошо климаттын өзгөрүшүнүн алдын алып, өз убагында баягы зыянсыз, эч кандай айлана чөйрөгө зыяндуу таасир көрсөтпөгөн технологияларды ишкердүүлүккө киргизип, биз айлана чөйрөнүн бүтүндүгүн сактабасак, эртеңки келечекке бул кыйын болуп кала турган болуп атат. Биз өзүбүздүн иш-чара жөнүндө, өзүбүздүн ишкердүүлүк жөнүндө айтсам, мен өзүңөр белгилеп өткөндөй эле органикалык айыл чарба департаментинин директору болуп иштейм. Органикалык айыл чарбасы бул айыл чарба багытындагы эң ошол жашыл технологияларды колдонуу менен таза азыктарды өндүрүү болуп эсептелет. Органикалык айыл чарбасында бул эч кандай зыяндуу химиялык, синтетикалык заттар пайдаланылбайт. Бул табигый, эч кандай адамдын ден соолугуна, айлана чөйрөгө зыян тийгизбеген компоненттер колдонулат да. Бул биринчи адамдын ден соолугуна бул таза азык жеш керек. Таза азыкты өндүрүш үчүн бул таза нерселер колдонулса, ошондо айлана чөйрөгө зыян келтирбейт да. Сиз айтып өткөндөй, бул суу эң негизги жашообуздун булагы. Суу бул климаттын өзгөрүшү, суунун баягы түбөлүк муздардын эриши менен деңиздер көбөйсө, деңиз деңгээли көбөйүп атса, ал эми мөңгүлөрдүн эриши менен биздин таза суунун запасы азайып атат да. Ошону алдын алыш үчүн биз ошо абага зыяндуу газдардын чыгарылышын азайтышыбыз керек. Бул биринчи өнөр жаянын булагы болгон. Анан мисалы айыл чарбасында айтсак, бул химиялык улуу заттарды башаламан пайдалануу, плансыз пайдалануу ошол айлана чөйрөгө ар кандай улуу газдардын бөлүнүшүнө алып келет да. Ошол себептен биз органикалык айыл чарбасы бул Кыргызстанда агрардык өлкө менен болгону менен бул өзүнүн көлөмдүк өндүрүшү менен көлөмдүк өндүрүш жок да. Ошондуктан жалаң органикалык, экологиялык таза азыктарды өндүрүп, биз элибизди камсыз кылыш керекпиз. Ошол эле учурда фермерлердин экономикалык акыбалын жакшыртыш үчүн аларга ошол органикалык азыктарды өндүрүүгө шарттарды түзүп, алардын экспорттук потенциалын жогорулатышыбыз керек да. Сиз азыр белгилей кеттиңиз, ошол фермерлердин, дыйкандардын органикалык азыктардын өндүрүшүнө мүмкүнчүлүк түзүп бериш керек деп. Бирок андай караганда бул багыт өтө кымбат болуп калып атпайбы? Биздин экономикалык жаатыбызга туура келеби? Шартыбызга түзө алабы? Туура айттыңыз. Ошол себептен мамлекет тарабынан
шарттар түзүлүш керек. Эгерде мамлекет тарабынан дыйкандарды колдоо болсо, сөзсүз түрдө бул дыйкандар үчүн чоң мүмкүнчүлүктөр болот да. Мисалы, Айыл чарба министрлиги ушул дыйкандарды колдоо максатында, ушу органикалык азыктарды өндүрүүнү колдоо максатында быйыл баягы каржылоого органикалык фермерлерди киргиздик. Биринчи жолу бул практикада. Андан тышкары ушу департаментте өндүрүлгөн азыктарды, мисалы, импорт болуп келген био каражатка караганда 5-6 эсе азан. Бул ошо фермерлерди колдоо, мамлекет колдоо болуп эсептелет да. Мисалы, бизде триходермин деген биофунгицид өндүрүлөт. Ал мисалы башка жактан келгенде 1,5 миңден сомдон ашык, а бизде өндүрүлгөнү 60 сом да. Активдүүлүк, эффективдүүлүк андан артык. Себеби дегенде бизде баягы свежий деп коет го. Свежий түрдө өндүрүлүп, ошол эле убакта фермерлерге берилет да. Бул дагы мамлекеттик колдоо болуп эсептелет. Андан сырткары ошол фермерлерге мисалы өзү өндүрсө, мисалы жергиликтүү базарда камсыз кылыш үчүн ошо биздин элге дагы бир кыйла арзан болмок да. Ошол себептен азыр дыйкандар органикалык азыктарды өндүрүүгө кызыгып, өздөрү өндүрүп, аны биздин жергиликтүү базарга сатса, бул калктык, арзан органикалык азыктар менен камсыз болуп эсептелет да. Анан мисалы бул органикалык азыктарды өндүрүү бир гана ошол био каражаттарды пайдалануу, органикалык жер семирткичтерди пайдалануу гана эмес, бул мамлекеттик саясатты иштеп чыгуу жана ошо мамлекеттик саясатты ишке ашыруу болуп эсептелет да. Органикалык айыл чарбасын өнүктүрүү үчүн былтыр мисалы мыйзам кабыл алынган. Ошо мыйзамдарды ишке ашыруу боюнча жоболор кабыл алынган да. Азыркы учурда биз ошо органикалык айыл чарба департаменти катышуусу менен министрликте ири жумушчу группа түзүлгөн. Ал ушу 5 жылдын аралыгында Кыргыз Республикасында органикалык азык айыл чарбасын өнүктүрүү боюнча мамлекеттик программаны иштеп чыгуу боюнча чоң иштерди алып жатат. Жана ошондой эле ушул эл аралык колдоо боюнча донорлор менен иш алып барып атат. Былтыр мисалы 20-жылы Корея эл аралык агенттиги менен, кызматташуу агенттиги менен 5 миллион долларга ошо Кыргыз Республикасында органикалык мамлекеттик саясатты колдоо жана органикалык фермерлердин потенциалын жогорулатуу боюнча долбоор өзүнүн ишин баштады. Бул долбоордун алкагында Ысык көл областында 3 органикалык айылды тандап алып, ошол айылдан баягы органикалык айыл чарба кошумча нарк системасын киргизүү менен ошо жерден баштап сатууга чейин инфраструктураны түзүп, фермерлерди окутуп, азыр 1-жыл ишин бүттү да. Азыр как раз ошо инфраструктураны аныктап, ошо донорлор менен анан тренерлерди окутуп даярдап аткан учурубуз. Эң сонун айттыңыз, мынанки маегибиздин башына да баягы глобалдык теманы да козгой кеттик. Баягы биздин аба ырайыбыз, баягы мөңгүлөрүбүз турат. Бул Кыргыздан эмес, башка өлкөлөргө деле тийиштүү. Биз баягы табигатка бүгүнкү күндө кичине далыбызды салып жатканыбыз баягы туура эмес көрүнүш болуп жатпайбы? Анан ошол учурда баягы дыйкандарга кайта турган болсок, бүгүнкү күндө сиз айткандай баягы биздин өзүбүздөн чыккан товарды баягы өзүбүздүн жарандарыбыз колдоо, ошол менен бирге экспортко чыгаруу максатында, мисалы бүгүнкү күндө өзүбүз кездешип келебиз, дыйкандарыбыз көп учурда баягы мисалы жемиштерибиз бат эскирип кетпесин, чирип кетпесин, же курт түшүп кетпесин деген максатта баягы химиялык заттарды көп колдонуу менен баягы иш алып барып жүрүшөт. Анан ошол эле учурда баягы мисалы суу жаатындагы тартыш болуп калат. Баягы бир жайларында суу жаатында да тартыш болуп, анан биздики эми сууну коромжолгон жагынан кичине көбүрөөк коромжолуп колдонобуз. Анан ошондо окутуу иштер жүрүп атайын кичине сарп да кылат. Үнөмдөгүлө баягы сугаруунун дагы бир альтернатив жолдорун ойлоп тапкыла деген сыяктуу нерселер бар, программалар. Туура айтып жатасыз. Мисалы Кыргызстан башка өлкөлөрдөй эле ошо жашыл экономиканын технологияларын жайылтуу боюнча алгылыктуу иштерди алып барып жатат. Бул атайын ошо жашыл технологиялар жайылтуу боюнча жумушчу топтор бар. Алар ошо фермерлерди үйрөтүп, мисалы министрликте да атайын бөлүм бар, инновациялык технологияларды жайылтуу боюнча. Ошо сууну үнөмдөө боюнча азыр эң негизги жана кеңири таркатылып окутулуп жаткан бул тамчылатуу, сугаруу менен. Андан кийин ошол ар бир окууда мисалы суунун мындай негизги
эң негизги бул жашоонун булагы экенин катары фермердин түшүнүгүнө жеткирип, анан аны мындай үнөмдөп пайдаланууну үйрөтүп жан дүйнөсүнө киргизиш керек да. Анан ошол тамчылатып сугаруу бул ар түрдүү чет өлкөлүк технологиялар менен биздин өзүбүздүн технологияларды кошуп ошо Кыргызстанга ылайыкташтырылып дагы иштеп чыгып атышат. Аны көптөгөн дыйкандарга үйрөтүп, азыр ошо көптөгөн бактарда, жашылча жемиштерде, анан баягы ири чарбаларда өзүнүн даана өсүмдүктөрүндө дагы пайдаланып, бул кыйла сууну үнөмдөп, ошол эле учурда эффективдүүлүгүн дагы байкап, дыйкандар мындай суроо талап менен колдонуп жатышат да. Тамчылатып сугаруу жолун. Тилекке каршы убактыбыз дагы баягы соңуна келип калды. Анан соңунда ошол акыркы суроолордон болсун. Негизи эле азыркы кезде ошол Кыргызстанда азыр өзгөчө көйгөй таза суу маселеси дагы болуп келе жатат. Ошол эле сугат суулары боюнча дагы ушул жаатка биз басым жасайлы дедик элек. Анан окуп иштери жүрүп жатат деп атпайсызбы? Азыркы кезде кайсыл аймактарда көбүнчө бул программа кеңири тарап, дал ушул үнөмдөө сарптоо иштери илгерилүү жүрүүдө? Өзүңүз билесиз, Кыргызстан Республикасында Чүй, Ош, Жалал Абад областтары бул интенсивдүү айыл чарбасы жүргүзүлгөн жер. Ошол жердин дыйкандары да аябай инновацияга жакын, жаңылыкка умтулган дыйкандар. Ушул Чүй областында, Жалал Абад, Ош областында ошо тамчылатып сугаруу мөмө бактарга көбүнчө таркатылып, жайылтылып жатат да. Ошол эле учурда ошол баягы ресурстарды үнөмдөөчү технологиялар да жайылтылып жатат. Бул дыйкандар биринен бири көрүп эле, баягы эффективдүүлүгүн түшүнгөндөн кийин ал биринен бири көрүп эле үйрөнүп, анан аны жайылтуучу компаниялар да пайда болду. Ошолорду да чакырып кенен интервью алсаңар болот. Буюрса, мынакей сиз да жогоруда айткандай, дал ошол программалар, ошол өнүктүрүү жолуна чыккан программалар буюрса баягы 5 жыл аралыгында өз мөмө жемишин берип, жыйынтыгын жогорку деңгээлде көрсөтүп калат деген ишеничтебиз. Буюрса дагы көрүүчүлөрүбүз үчүн эң сонун маалыматтар менен бөлүшөсүздөр деген ишеничтебиз. Ушу келипериңизге терең ыраазычылык билдиребиз сөзсүз түрдө. Эскерте кетсек, студиябызда жогоруда ошол жакшы пайдалуу кеңеши менен жана пайдалуу маалыматы менен бөлүшкөн биздин мейманыбыз органикалык айыл чарба департаментинин директору Жанара Бакирова болду. Ишиңиздерге ийгилик. Дагы көп жолу сүйлөшүп, сиздерден дагы болсо баягы сиздер пайдалуу маалыматтарыңыздарды коомчулукка таратабыз деген ишеничтебиз. Ал эми музыкалык чыгармадан соң дагы биздин студиябызга сыйлуу меймандар келген. Маегибизди дал ошол кезектеги музыкалык чыгармадан соң улантабыз. Кеттик.